Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala aşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Merimdүү, ырайымдуу, кечиримдүү Allah Taala чексиз мактоолор болсун. Жана сүйгүндүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсун. Урматтуу мусулман бир тууганым. Дагы биздин динибизде эң өзгөчө баса белгилеп кеткен нерсе бул тууган уруктар бири-бири менен болгон карым-катнашуусунун бекем болуусу. Жана ал тууган урук менен карым-катнашууну үзүп койгондук бул динибиздеги жана Аллахтын алдында жана акыретте өтө чоң зыян экендигин пайгамбарыбыз дайым бизге баса белгилеп өтөт. Пайгамбар бир хадисинде айтат: кимде ким өмүрүнүн узун болуусун, жашоосунун берекелүү болуусун каалаган болсо, анда ал адам тууган уругу менен карым-катнашта болсун. Көпчүлүк учурда болбогон бир буюмдун айынан, болбогон бир акчанын айынан туугандар урушуп, ортодогу карым-катнаш мамиле үзүлүп кетет. Эмне себептен биздин бир туугандык мамилебизди ошол болбогон буюмдар, дүйнөдө калып кетчү нерселер бузуш керек. Биздин ата-энебиз бизди төрөп өстүрүп жашообуздан дайыма ынтымак болуу деп чоңойтот. Мына ошолор көпчүлүгү ата-энени көзөткөндөн кийин урушуп, талашып, бирөө үй талашкан болсо, бирөө жер талашып, өз ара мамилеси бузулуп, эки тарап болуп кетишет. Жана бир туугандар бири-бири менен соттошуп жүргөндөр дагы жок эмес, арабызда табылат. Ата-энебиз бизди ошончолук кыйналып чоңойтуп, багып өстүрүп, ошолор көзөткөндөн ушул балдарым мага дуа кылсын, артыман ушулар бизди эстеп, бизге Кур'ан окуп турсун деген болсо, силер биз карама каршысына, биз алардын аркасынан аларга атын булгап, алардын артынан аларга жаман сөз алып берип, ушунун балдары ушундай кылып жатат деген жаман сөздөргө аларды биз татыктуу кылып жатабыз. Жашообузда бир тууган бул эң маанилүү. Бир Хаджаж ибн Юсуф деген бир өтө бир чоң падыша болот. Ошол үч кишини алып келип, үчөөнү бир заматта өлтүрмөй болот. Анан бир аял келип, эшикти каккылап ыйлап келет. Булар менин жакындарым эле. Буларды кечиргин деп суранат. Ал аялдын көз жашын көрүп, ал ошол падыша мындай дейт: ушул кишилерден бирөөсүн гана кечирем, сен ошону тандагын дейт. Анын бирөөсү баласы болот, бирөөсү күйөөсү болот, бирөөсү бир тууганы болот. Ошондо жанагы аял ойлонуп туруп, мен жашмын, эгерде күйөөм жок болгон болсо, мен башка күйөөгө тийип алам. Ал эми балам дагы мен үчүн өтө жакын, өтө сүйкүмдүү. Бирок мен турмушка чыккан болсом, дагы башка бала төрөп алам. Бирок менин бир тууганым, ата-энемдин көзү өткөн, мага башка бир тууган келбейт. Мен үчүн ошол бир тууганым артык деп, мен бир тууганымды тандаймын дейт. Ошондо жанагы киши таң калат. Эмне себептен сен бир тууганды тандадың дегенде, ал аял жооп берет: мен бир тууганым табылбайт, күйөөм жана балам табылат дегенде, ошончолук ошонун эмесине таң калып, ыраазы болуп, падыша анын баласын да, күйөөсүн да, бир тууганын да кечирип, аларды тирүү алып калат. Биздин бир туугандык мамилебиз өтө бекем болуш керек. Аны пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте мындай дейт: Аллах Таала айтат: кимде ким тууган урук менен карым-катнашта болгон болсо, мен ал пенде менен мамиледе карым-катнашта болом. Кимде ким тууган уругу менен карым-катнашын үзүп койгон болсо, мен ал пендемден карым-катнашымды үзүп коемун дейт. Андыктан тууган урук менен карым-катнашта аларды бат-баттан барып сурай албаган болсоңуз, үйүнө барып зыярат кыла албаган болсоңуз, эч болбосо телефон чалып, ал-абалын сурап туруңуз. Бул да биздин эң чоң биздин карым-катнашты кармап турган ушул жолдор болот. Учурда шайлоо деп көпчүлүк адамдар, бир туугандар урушуп талашып кетишти. Урматтуу мусулман бир тууганым, кеткен кетет, шайлоодо өтөт, бирок сиздин ортодо мамилеңиз бузулуп, Аллахтын алдында күнөөкөр болуп жатабыз туугандар. Андыктан мамилебиз оңдойлу, Аллах сүйгөн пенде болойлу, тууган урук карым-катнашта болойлу. Ата-энебиз көз өткөн болсо, артында бир тууганды ата-энебизге Кур'ан окутуп, ынтымакта болуп, ата-энебиздин наамын бийик көтөрүп жашайлы. Алхамдулиллахи Rabbil alamin.